Урматтуу судьялар, суроолор барбы? Эмил Жолдошов, ишкелин. Сиздер бул маселе боюнча жогорку сотко кассациялык тартипте кайрылгансыңар да, э? Ооба, Анан кассациялык кийин анан жыйынтыгы боюнча аныктама менен сиздерге жанакы сиздер талашып жаткан ошол берененин негизинде кайтарып берген, арызыңарды. Ошондо болот абы? ооба, биз билгенден кийин, жана алгандан кийин, биз иш материалдар таанышкандан кийин, анан кассациялык тартипте кайрылып атабыз. Кассациялык тартиптен кийин бизге аныктама чыгып келип Силер атат. укук коргоо органдарына кайрылып көрдүңөр белеби ушул неме? Ушул суроону бергениңизге материалдар аябай боюнча? ыраазычылык билдирем. Бул укук коргоо органдарына бул боюнча эң биринчи мен далилдерди бурмалагандыгы жөнүндө арыз менен кайрылып атам. Бирок арыз менен кайрылган учурда сотко чейинки өндүрүшү кыскартылып атат. Далилдерди бурмалагандыгы жөнүндө бул эч кандай бул жерде кылмыш иши жок деп атат. Мен баардык далилдерди тергөөчүнүн астына койсом дагы, жанакы кыргыз почтасындагы далилдердин баардыгын тең жана Абдыкабардын түшүнүк катын койсом да, Абдыкабар өзүнүн мойнуна алып атат. Мен Мухаммадтын колуна кол коюп алдым дегенди айтып атат. Сотко жашында да, бирок кылмыш иши козголбой кайта жабылып атат. Мен кайра ошо Ош шаардык башкы прокурорго бул боюнча кирип атам. Кирип баардык жагдайды баардыгын тең түшүндүрүп атам. Кайра бирок демек сот адилдигин жүзөгө ашырууга тоскоолдук болду деген берене менен кайра дагы мен арыз менен кайта кайрылып атам. Арыз менен кайрылган учурумда кайра эле ал кылмыш иши кайра эле эч кандай кылмыштын составы жок менен кылмыштын кыскартып атат. Мен бирок кайра макул болбой, мен кайрадан даттануу кылып атам. Даттануумдун негизинде кайта ал иш токтом бузулуп атат. Бузулган токтомдон кийин кайта кароого, текшерүүгө жиберилип атат. Мына мен көчө эле алдым, мен ойлогон эмесмин, дагы бул кылмыш иши кыскартылып калат деп. Тергөөчү дагы кылмыштын составы, курамы болбоондугуна байланыштуу дагы эле кылмыш ишин кыскартып коюп атат да. Түшүнүктүү, рахмат. Рахмат, урматтуу судьялар. Барбы суроо? Жокпу? Отуруңуз.